Убакыт деген өзү эмне? Ушуга бир түшүндүрмө бергенге аракет кылып көрсөңүз. Жакшы бир притча бар да. Мисалы бир устат шакирттерин топтоп алып, анан эң кымбат купюраны, мисалы бизде эң чоң купюра кайсы? 5000би? Бизде 5000 болсо, ошондо эң чоң купюраны чөнтөгүнөн чыгарып, ким моуну жырта алат дейт. Анан эч ким жырта албай коет да. Анан бирөөсү агай мен жырта алам деп, анан жыртып жиберет бир маалда. Анан айтат: эми болгон иш болду. Эми бул акчамды кайра кайтарып бересиң. Бул деген тамаша болчу дейт. Анан ал нерсени кайра мага качан кайтарып бересиң деп доолаганда, анан агай мен билбепмин деп ойдолонуп турганда айтат: силер кечиккенде ушул сабакка менин ушул акчадан дагы болгон кымбат баалуу убактымды урдадыңар. Мейли, сен азыркы жырткан акчаны кайтарып бересиң, а менин убактымды кантип кайтарып бересиң дегенде, ошол жерден устат шакирттерине эң чоң сабакты берет да. Мына убакыт деген ушундай бир өлчөмү болушу мүмкүн. Биздин азыркы чыкылдап иштеп аткан сааттарыбыз мүнөт, секунда менен өлчөнүшү мүмкүн, бирок кандайдыр бир анын ордуна бере турган эч нерсе жок. Эч нерсе баса албайт. Убакыт бул араб тилинен алганда ал-вакт деген сөздөн чыккан. Бул ушул бир жашообуздагы эң чоң кайталангыс бир мүмкүнчүлүк десек болот да.